УКМЭНИ коомдук кайрымдуулук фондунун мүчөлөрү президенттикке талапкер Садыр Жапаровду колдойт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер келе жаткан шайлоого активдүү катышаарын айтышат. Алар Садыр Жапаровдун бир ай ичинде жасаган жумуштарын көрүп, аны колдоого алышкан. Белгилей кетсек, УКМЭНИ коомдук кайрымдуулук фонду 2017-жылы негизделген. Ага Кыргызстан боюнча 5000дей кулагы укпаган, сүйлөй албаган жана көзү азиз жарандар мүчө. Фонд алардын укуктарын коргоп, бирдей шартта жашоого мүмкүнчүлүк түзүү аракетин көрүп келет. Кийинки биздин эртеңки президенттик шайлоодон кийин да чоң үмүттөрүбүз бар. Ошол биз жасап аткан аракеттерибизди мамлекеттик деңгээлде чечип берсек экен, ушул майыпта бар адамдарды деп Садыр Нуркожоевичти колдоп, ошонун программасына ишенип, биз да четте калбай ушул фонддун бардык мүчөлөрү мына аркабызда турат. Ушулардын бардыгы чоң үмүт менен келип атат. Кыргызстандыктарга дагы бир жолу ийгилик каалайм. Садыр Нуркожоевич, сизге ишиңизге ийгилик. Алдыдагы жарышта утуп, эртеңки күнү ажоо болушуңузду каалайбыз. Жалпы майыптардын атынан айта алам. Кулак боюнча, бут боюнча 5000ден ашык көп инвалидтербиз. Ошолор таза мен абдан ишенебиз, өзүбүз барып туруп, эч кимге кылбай эле Садыр Нуркожоевичти колдоп туруп, Кудай буйрса президенттикке колдоо өтөт. Садыр Жапаровду бүтүн майыптер бүт баары колдойбуз, Кудай буйрса. Чын жүрөгү менен, ыкласым менен колдойбуз Садыр Жапаровду.